Акыркы 10 жыл аралыгында тыюу салынган диний агымдарга азгырылып, туура эмес кадамдарга барган адамдардын саны арбыды десек да болот. Бул багытта коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн кызматтар бир тараптуу иштерди аткарып келишет. Анын бүгүнкү күндөгү жыйынтыктары кандай болууда? Дал ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү биздин тараптар телеберүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бүгүн бизде студияда Жалал Абад облустук мусулмандар казиятынын казысынын милдетин аткаруучу Арпиден Жороев жана ошондой эле Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматынын мупир кызматкери Урматбек Калдаров жана ошондой эле диний иштер боюнча комиссиясынын Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурбек Кайсарбаевдер келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Алгач, Урмат мырза, мына ушул багытта бир аз статистикага токтолуп өтсөк, ушул жылдын 6 айлыгында кандай иштер аткарылды? Негизи эле былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл абал кандай иштерди жүргүзүп атасыздар? Ушул багытта бир аз коомчулукка маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул багытта Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында 2023 жылдын 6 ай ичинде жалпысынан 22 кылмыш козголду экстремизм багытында. Ошонун ичинен 19 кылмышчы соттук кароого жөнөтүлдү. Ар кандай багытта 412 жолу лекция беседалар өткөрүлүп, окуу жайларда, медресе, мечиттерде, башка коомдук жайларда өткөрүлдү. Жалпысынан бизде каттоодо 487 адам экстремисттик агымдын мүчөлөрү катары каттоодо турат. Алардын ичинен 21-и ушул түшүндүрүү иштеринин натыйжасында ушул багыттан туура эместигин түшүндүрүп, бул багыт мүчөлүктөн кайтышты. Өз ыктыяры менен чыгып, бул массалык маалыматтар каражатына чагылдырылып, ошондагы башка профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп атат биздин област аймагында. Салыштыруу кандай болуп атат? Салыштырмалуу азайып атабы же көбөйүп атабы, кандай болуп атат? Кылмыштын саны боюнча былтыркыга салыштырмалуу бирдей эле болду. Бирдей эле. 6 айдын ичинде ооба. Азгырылып кеткен адамдардынчы, мисалы биздин Кыргызстандан чыгып кеткен, Сирияга кеткен адамдардын саны же ал жактан кайткандар көбүрөөкпү? Азыркы күндө Сирияга кеткендер азайды, себеби ал жакта элдер барбай калды азырчы. Азыр биздин мамлекет тарабынан ал жактан жаш өспүрүм балдар, аялдар кайтарылып келип атат. Рахмат. Нурбек мырза, айтып кетсеңиз, ушул диний иштер боюнча комиссия бүгүнкү күндө кандай жумуштарды аткарып жатат жана анын баштапкы жыйынтыктары кандай болду да? Алгач комиссиянын алып барган иши өзүңүздөргө маалым болгондой, президентибиздин жарлыгы чыккан. Мына ошол 2021-26 жылга чейин мамлекеттик саясат ушу диний чөйрөдө кандай жүргүзүлөт. Ушул багытта президентибиздин жарлыгы чыккан. Ага ылайык министрлер кабинетинин атайын иш-чаралар планы тескемеси бекитилген. Ал тескемеге ылайык бир топ мамлекеттик органдар, бул жолдо 15 мамлекеттик орган, андан сырткары ушул муфтият, казияттар өнөктөш катары тартылып, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат бул багытта. Бул концепция болот, документ. Анын алкагында мамлекет ушул 5 приоритеттүү багытты алган. Ушу диний чөйрөдө кандай иш алып барабыз. Бул багытта негизинен мамлекеттик чөйрөдө жалпы эле коомчулукта мамлекеттин светтик принцибин, коомчулукта, дин уюмдардын арасында, мамлекеттик структуралардын кызматкерлеринин арасында ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Канткенде мына ушул принципти мамлекетте орнотобуз деген биринчи приоритетти колго алып, бул багыт иштер жүрүп атат. Жерлерде, окуу жайларда, мектептерде, мамлекеттик структуралардагы ишканаларда жыйындар уюштурулуп, тийиштүү тараптар менен, кызыктар тараптар менен биргелешип, атайын ар кандай форматтагы жыйындар уюштурулуп, ал жерде иштер алып барылып атат. Айта берсек дагы улана берет. Экинчи багыты мына ушул бизде баягы диний конфессиялар көп да. Жалал Абад ала турган болсок, статистикада бүгүнкү күндө 20-дан ашуун христиан багытында уюмдар бар да, булар расмий түрдө иштешет. Ал эми казият жана башка багыттарда ислам багытынын уюмдары бизде көбүрөөк. Салыштырмалуу мына ушул эки конфессиянын ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Бул ортодо мамлекет кандай позицияны карманыш керек? Бейтараптуу эки жакка баягындай
тең салмактуу караган бир позицияны карманып, мына ушул багытта чогуу чаран ынтымакта иш алып барайлы деген багытта иштер жүргүзүлдү да. Ал эми мектептердеги баягы өзүңүздөргө маалым болгондой диндердин өнүгүү тарых сабак киргизилди быйыл 9 класстан баштап. Эми шартка жараша, эми планга жараша 8 класстарга да киргизүү каралып атат. Бунун негизги максаты мына ушул жогоруда айткандай радикализм, экстремизмди алдын алуу багытта ушу жаштардан алайлы деген, жаштарга басым жасайлы деген багытта ушул сабактар киргизилди. Анткени буга чейин мына ушул мамлекет обочолом турган да бул багытта. Мамлекет динге ичине кийлигишпейт деген позиция мурда карманган да. Анан бул багытта мамлекет өзү жаңылыштык экенин тан алып, мына ушул жерде мамлекет өзүнүн ролун көрсөтүп, ушундай жаштарга, окуучуларга таалим тарбия берүү максатында бир топ иш-чаралар уюштурулуп, бүгүнкү күндө тарыхчылар, анан теологдор даярдалып, бул багытта атайын комиссиянын курамынын негизинде бүгүнкү күндө жаштарга сабак берилип атат да. Рахмат. Аркипдин агай, негизи салттуу ислам динин туткандар, салттуу ислам дини бүгүнкү күндө Кыргызстанда тыюу салынган дини агымдар менен күрөшүүдө бир катар мындай кыйынчылыктарга дуушар болуп келет. Изилдеп чыкканыңыздарда каерден биз коомчулукту деп айтабызбы же айрымдарды деп айтабызбы, ошол тыюу салынган уюмдарга кирип кетишине себепчи болуп атат да. Эмне себеп болуп атат да? Көбүн эсе. Мисалы, медреселерде, мечиттерде салттуу ислам динин жайылтууда аябагандай чоң эмгек жатат да. Айтылып атат, дейилип атат. Бирок тилекке каршы башка агымдарга кирип кеткендер дагы жок эмес да. Кандай болуп атат бул жагы? Эмне үчүн таасирленишпей атат да? Өтө бир маанилүү суроо бердиңиз. Бизде буга чейин мына ошол эгемендүү болгондон бери жагына ошол бизде жанагыдай ошол бир четке чыккан жарандар болгон, бул туурасында ошол мезгилде көзөмөлдөр болгон эмес биз үчүн. Бизде баягы дин эркиндиги деген нерсе берилген. Көпчүлүгү дин дегенде ошол мезгилде кайсы динди кармаш керек, бул боюнча түшүнүк болгон эмес. Ар тараптуу болуп, мына 2014 бери жагына баягы концепция кабыл алынып, ошо Ханафи мазхабынын негизинде матуриди акыйдасы боюнча, ушул боюнча иш алып барылсын деп толук мамлекет кол алгандан кийин бул нерсе бир аз ооздукталып, тегизелип, андан кийин ошол хизбит деген эме, вахаби деген эмне, салафия деген эмне, булардын түпкү тамыры каяктан пайда болгон, бул агымдар каяктан кирип келди бизге, бул тууралуу кийин уже элге маалымат бериле баштады. Буга чейин жаштарыбыз ар тараптуу ошо барган жерден илимин алып келип туруп, бир канча элге ушул нерсени жайышка мүмкүнчүлүгүн табышты да. Акыркы убакта ошол биз дин Орто Азия эли, демек биз ошол Ханафи мазхабынын негизинде матуриди акыйдасы боюнча салттуу динибизди толугу менен кармасак болот экен деп ушул түшүнүктү кармагандан кийин азыр учурда мисалы үчүн бизде ошол Жалал Абад областы аймагында 869 мечит болгон болсо, ошол жердеги имамдар официалдуу имамдар да. Биз айтып атабыз, ошол официалдуу имамдар казия тарабынан буйрук чыгып дайындалган. Эгерде жаштар бүгүнкү күндө бир маалымат алаткан болсо, диний маалыматты ушул имамдардан сурасын. Имамдар булар толугу менен казияттын, муфтияттын көзөмөлүндө буларга ошол көргөзүлгөн туура таза багыттагы илим булардын немесинде бар, маалыматы бар. Ошон үчүн азыр көбүнчө биз мен айтайын дегеним жанагы башка агымдын өкүлү болуп өтүп кеткен аяк-баяк болгондор көбүнчө ошо мечит имамдарынан, же болбосо туура маалыматтан кабары жок, бир көчөдөн, же болбосо бир жерден дос жардан угуп, же болбосо интернет булактардан таап чыгып, токточу, мына диниңиз ушул турбайбы деп бир интернет ачса, толгон токой дин булактар чыгып кетет да. Демек ушул экен деп бир хадисти кармалат, же аятты кармалат да. Анан аят менен хадиске мааниси жетпейт, акыл жетпейт дагы. Ал жерде аят менен хадисти окугандан кийин акыл жетпейт, ал толгон токой деңиз илим да. Анан кайсы багытта экенин билбестен туруп, анан баягы кыйшык жолго кеткендер көпчүлүк ошодон болуп атат. Эгерде ошол мечит имамдарынан, же болбосо ушул медреселерден эгерде кабардар болгон болсо, булардын баардыгы биз ойлойбуз бүгүнкү күндө тууру таза багытта иш алып барып атышат. Андан жанагыдай бир ошол маалыматтардан тышкары болгондор гана бир жол карап кетпесе, башка жактан кетпейт деп айтабыз. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтар элем. Ушул туура багыттагы жол кайсы, туура эмес багыттагы жол кайсы деп айткан болсок, ошо сунни туура багыттагы көргөзмө бул ошо баягы сахабалар, таба табиндер, андан кийин матуриди, ашари деп бөлүнөт, анан ханафи, шафи, малики, ахмади,
ушул жолдогуларды тур деп айтабыз да. Андан жана кыйшайып өзүнчө бир баягы тескери моюн тоноо өзүнчө мен билем деп баягыдай акылга салгандардын учуру кайсы десе, алар жанагы башыдан харжит деп коет, жабария, мутазила деген фыркалар бар да. Андан ошолорго улашып келип туруп, анан салафия, вахабия болуп бөлүнөт да. Ушинтип жанагыдай тескери кадамга түшкөндөр. Ошол жанагы тескери кадамдагы туура эмес агымдагы инсандардын жетекчиси ким деген болсок, ошол заманда 1263-жылы пайда болгон Ахмад ибн Таймия Куранды маанисин айтканда башкача маани берген. Мисалы үчүн, буну көпчүлүгү түшүнбөйт да. Куранда күллү шайын халикун илля важхаху деп кетет да. Баардык нерсе түгөй жок болот, Алланын жүзү калат дейт да. Алланын жүзү калат десе, ошону Алла Тааланын жүзү калат, бети калат деп түшүнөт да. Жердеги тафсирде андай эмес да. Алла Тааланын өзү калат, Алла Тааланын падышачылыгы калат деген сөз да. Анан Куранда ядулло, фавкулло деп кетет да. Алланын колу бар деп да. Ошо кол десе, алар колду түшүнөт да. Ал жерде кудратулло, Алла Тааланын кудурет деген ушундай ар кандай маани берип таштаган, ошондой маанини ээрчитип, ошондой маанини берген инсан Ахмад ибн Таймия болот да. Анын окуучусу кийин пайда болгон 1744-жылы эмгегин ишке ашырган инсан бул Мухаммад ибн Абдул Вахаб. Ошол Ахмад ибн Таймиянын изин улап келген инсан. Ошол баардык туура эмес багыттарды ойлоп чыккан адам ошол болот да. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз ошол тарыхты окубастан туруп, бүгүнкү ошол суний жолду карабастан, ошонун оюну, фикирини карманып туруп, дин ушул экен да деп туруп, адашкандардын көпчүлүгү ушул жерден болот да. Мен айтар элем, ошол Ахмад ибн Таймия, жосом Мухаммад ибн Абдул Вахаб, ошол Мухаммад ибн Сууд ушулардын жолун жолдобосо, колдон келишинче бүгүн китеп барактап, ошо медреселерди, окуу жайларды устаздарына барып сураса, кеңири маалымат берет деген ойдобуз. Дагы бир маселеде агай айтсаңыз, мисалы мен ошол тирешүү багытында дагы бир маселени козуп, ошол боюнча бир суроо бергим келип турат. Негизи сиздер тарабыңыздардан дагы түшүндүрүү иштери көп жүрүүдө. Бирок ошол эле учурда биздин Кыргызстанда менин алган маалыматыма ылайык 70-тен ашык интернет сайты бар да. Ушундай тыюу салынган диний экстремисттик багыттагы 70-тен ашуун сайттар бар. Канчалык деңгээлде маалыматтык согушта салттуу ислам дини уттуруп атат да бул нерсегечи? Кантип ойлойсуз да? Мисалы, аларга каршы чыга турган биздин өзүбүздүн маалымат саясатыбыз кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Дин жаатындачы? Негизи баягы ак эле сынбайт деп коет да кыргызда. Ошол акыйкат бул бүгүн мындай жөнөкөй болуп көрүнгөн менен убакыт саат келгенде ал өз иш медүүрүн толугу ишке ашырат да. Бүгүнкү күндө ошо жанагы турдан бутак болуп чыккандын баардыгы өз иш медүүрүн жоготот. Себеби ислам эмне десе, ислам бир тигилген жана чынар дарак сыяктуу да. Айланасындагы жанагындай бутактай болуп чыккан нерселердин баардыгы жана чөп сыяктуу да. Жана көлөккө түшкөн экен алар кургайт да. Мен айтайын дегеним, азыр ошо бүгүнкү күндө ислам багыты толугу менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, керек болсо мамлекет дагы колго алып, демек бул негизги исламдын түпкү тамыры ушул Ханафи мазхабы экен, Матурidi акидасы экен. Ушуну көбүрөөк басым жасап атат. Анан жанагы ар тараптан чыккан агымдар, алар бүгүнкү күндө ачык ишин кыла албай атат. Мисалы үчүн, мына бүгүнкү күндө айт намазын окуган болсок, ишекте площадка батпай калып атат. Буну көпчүлүк көрүп атат. Мына ушул хакыйкый ушул да. Анан жанагы чекеден чыгып алып, камоктон чыгып, башкадан чыгып кичинеден окуткандар, алардын иш медүүлүгү узакка барбайт да. Мен айтайын дегеним, агай, болгону алар интернеттен биздин ошол көчөт болуп өсүп келаткан, келечектеги дарактарыбызды бузуп атпайбы психологиясынчы? Мисалы, аларды арбап алып атат. Себеби азыр бүгүнкү күндө телефон деген бали бар, интернет деген бали бар. Жаштарыбыздын баардыгы тилекке каршы мындай отурушат да ошол телефондочу. Анын ичинен ар кандай маалыматтарды алышат. Мына ушул нерсеге бөгөт коймоюн биз бул менен толук күрөшүп атабыз деп айта алабызбы, кантип ойлойсуз? Эми биз мисалы үчүн мечиттерде, окуу жайларда, жерлерде, мисалы үчүн жанагыдай эл коом топтолгон жайларда, жаназа жайларында, маркум узатууда түшүндүргөн болсок, бирок мамлекет тарабынан, орган тарабы ошо жанагы сайттарды мындай ушундай билинген сайттардын чекесин мындай бууса, тосуп койсо, сиздерге жакшыраак болмок, да. Бизге бир эле тараптуу эмес, башка тараптан жардам болсо, бул бай эле басылып, биз тынч бир орунда жүрмөкпүз да. Аябай жакшы. Агай, Нурбек агай, ушул багытта
ушул эле суроо сизге. Бүгүнкү күндө аталган комиссия, сиз Жалал Абадты жетектеп аткан комиссия ушул багытта маселе көтөрүп, эгер көтөргөн болсоңуздар кандай жыйынтыкка, кандай жоопко жетишип атасыздар да? Себеби дегенде бүгүн баардык маанинин баары эле ошол интернеттеги сайттардан чыгып атат да, жаштар агылып кетип атат тилекке каршы. Туура белгиледиңиз, мына ошол экстремисттик багыттагы интернет сайттар буга чейин болгон, буга чейин укук коргоо органдары жана прокуратура кызматтары бул боюнча бөгөт коюп чаралар көрүп атат. Улам сайын тапкан сайын амбулар, улам сайын кээде мурда жаңы ачылган ушундай интернет сайттарды же болбосо интернет баракчаларын көбүнчө булар ачышып, азыр фейк эме болуп атпайбы? Фейк ыкмасы аябай популярдуу болгондуктан булар ошол ыкманы көп колдонушкан да. Алгач бул боюнча жогоруда биздин ажекебиз айтып өтмөкчү, алгач биринчи концепция кабыл алынган да 2014-2015 жылдары. Мына ошондо 5 приоритеттүү багыттын бирине мына ушул экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү боюнча атайын приоритеттүү багыт киргизилген да. Анда билесиздер, Сирияга агып баргандар аябай көп болгон да. Азыркы бизде экинчи этаптагы концепцияда бул приоритеттүү багытка киргизилбеди. Анткени салыштырмалуу бизде бул токтот десек болот да, Сирияга агып кеткендер. Анда аябай фейктер ошол интернет баракчалары катты иштешкен да. Салыштырмалуу бүгүнкү күндө булар азыраак десек айткым келип атат да ошол маселеде. Себеби дегенде кечиресиз, Нурбек мырза, ушул жерде сөзүңүздү бөлдүм. Ошол эле учурда Сириядан кайра ал жерден жапа чегип же сөөгү келген жагдайларды, абалдарды коомчулукка тийиштүү кызматтар жакшы жеткиргени үчүн дагы мүмкүн адамдардын баягы психологиясы өзгөрүп, туура эмес экен, бул жакка барсам деген негизде. Себеби мен билгенден бери 2 жыл мурда аябай мындай Сирияга баргандар жөнүндө, ал жерден жапа чеккендер жөнүндө маалымат абдан терең көрсөтүлчү да. Бүгүнкү күндө бул багытта кандай болуп атат? Улап айтып кетсеңиз болот. Туура белгиледиңиз, мурда ушул багытта катуу иш жүргөн, аябай кызуу жүргөн. Жогоруда айтмакчы, 15 мамлекеттик орган күнү-түнү уктабай иштеди десек болот да. Интернет боюнча мониторинг тынбай жүргүзүлгөн. Ал эми азыркы учурда ошол интернет айдыңында салттуу ислам менен жана ошол экстремисттик уюмдагы жүргөн адамдардын ортосунда маалыматтык баягы пропагандасын айта турган болсок, бүгүнкү күндө казыяттын структурасында мечиттерде 250ден ашык жума мечит бар да. Мына ушул мечиттер жана медреселерди эске алганда бүгүнкү күндө ушул имамдардын 100 миңге жакын аудиториясы бар да. Жума намаздарга ушунча сандагы адам келет да бүгүнкү күндө. Мына ушул аудиторияны пайдаланып имамдарыбыз жүргөн иштерин аябай эле жүргүзүп атат маал-маалы менен бул багытта. Ал эми экстремисттик багытта уюмдардын мүчөлөрү баягындай фейк баракчаларды ачып алып жүргүзгөндөрдүн салыштырганда булар мындайча айтканда азыраак да, аябай эле азыраак. Эгер табыла турган болсо, мына укук органдары отурат, бул багытта мындай ыкчам түрдө чара көрүшөт да. Бул кескин эме кылып атат, бөгөттөрдү коюп атат, бирок айрым учурларда башка баракчаларга өтүп алган учурлар болуп атат да, фейк. Артында отурган, мисалы үчүн арабча акча менен азгырышат, Анысын мурда эми Сирияга же башка маселеде болгондо учурлар болгон. Жалпы жөнүнөн бул жерде баягындай диний өңүттөн азгырышат да, баягы руханий эмеге басым жасап, сен ушундай жөн эле жүрөсүң, ошол жака барышың керек, бул сага милдет, мусулманчылык парзың деп көбүнчө ошондой руханий жака басым жасашкан да. Эми ал учурда баягындай психологдор сыяктуу ыкмаларды пайдаланышкан, ар кандай адамдардын мээсине таасир көрсөтө турган видеолорду, аудиолорду, тексттерди көрсөтүп, азгырган учурлар болгон да, көбүнчөсү ошол. Рахмат. Урмат мырза, айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө албетте ар бир адам кандай кийинет, эмне кылат, бул анын өзүнүн эрки, бирок ошол эле учурда акыркы мезгилдери биздин ушул Жалал Абад облусунун эле алайлы, Жалал Абад облусунда коомго өөн учураган адамдар, кийинген адамдар көбүрөөк пайда боло баштады да. Буларды текшерүүдө сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр да? Негизи текшерүүгө укугуңуздар барбы дегендей да? Бул боюнча Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деп эшикти ачып коебузбу деген суроо. Бул боюнча биздин коомчулукта Якын инкар уюму көбүнчө өзгөчөлөнүп кийинет. Кара кийимдерди кийип, биздин салттуу исламдагы аларыбыз, акелерибиз кийинген кийимден башкача айырмаланат да. Бул сот тарабынан тыюу салынган.
салынга да салынган. Бул Якын Интар уюмуна. Уюмуна. Кийимине эмес, уюмуна. Уюмуна. Эми бир ошол белгилери болуп, ошо кийими болуп эсептелинет да алардын. Бул боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүлөт, ыкчам мүлктөр иш-чаралар жүргүзүлүп, эгер ошол уюмдун мүчөсү экендиги аныкталган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Анан казият тарабынан дагы көбүнчө мына даватка чыккан оттулдарды, ошо кийим жагын, башка жактарын, ошо кийинүү, кайсыл кийимдерди кийиш керек, ошол жактарын ушул казият тарабынан көзөмөлдөнөт. Рахмат. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө медреселер көп да. Мисалы эми айрымдары медресе деп деле айта албайсың, себеби үйүндө ачышат, үйүндө ошол диний багытта окуткандар бар. Канчалык деңгээлде аларды сиздер көзөмөлгө алып атасыздар бүгүнкү күндө? Себеби дегенде жаш балдарга ким кандай таалим берип атат? Эгерде ичине кирип билбесең, сырттан билбейсиң да, алар ким болуп чыгат келечектечи? Биздин угушубузча ушундай тыюу салынган диний агымдарга үндөгөн мына ушундай жаш балдарды окуткан жерлер дагы бар экен да, шаардачы. Шаарда эмес, негизи Созак районунда деп көбүрөөк айтышат. Созак району, Ала Бука районун айтышат көбүнчө. Ушул багытта дагы бир маалымат берип өтсөңүз. Бул медреселер үйүндө ачууга тыюу салынат. Атайын медресе деп ачылып, атайын уруксат кагаздары болуш керек аны үчүн, окутуш үчүн. Ошол окутуп аткан адамдардын билим деңгээли текшерилет. Тийиштүү кагаздары болуш керек. Сиз айткандай үйүндө, эгер үйүндө окутуп аткан болсо, ал боюнча болду ошондой фактылар негизи бар. Ал боюнча Сузакта, Жалал Абадта ошондой мыйзамсыз медреселер кармалды. Кармалып интернет булактарына да чыгарылды да, бул боюнчачы. Мисалга айтып кетсек, Нурулхуда Маргилани деген Сузакта мисал да, бирөөсү быйыл да, быйыл ушул кармалды. Бул аял кишилерге окутуп билим берип аткан экен. Мыйзамсыз баягы уруксат кагаздары жок медресе ачып окутуп аткан. Буга окшогон мисалдар дагы бар. Башка дагы бул боюнча бул багытта дагы иштер жүргүзүлүп атат. Рахмат. Арпидин агай айтып кетсеңиз, ошол медресе ачууда эмнеге көбүрөөк көңүл бөлүш керек да? Анан ал жерде кимдер таалим бериш керек, ал таалим бергендер сиздерден кандайдыр бир аттестаттан өтөбү, же кимдер берет? Биз негизи жаштарга көбүрөөк басым жасаш керек го деп ойлойм да, мындай диний багытта сабаттуулукту жогорулатууда. Ошол медреселер, окуу борборлор боюнча мисалы үчүн ачыш үчүн ошол биринчи ошол уруксат барагы болуш керек, уруксат кагаз берилиш керек. Ким тарабынан берилет? Мисалы үчүн ошол Дин иштери боюнча мамлекеттик каттоо комиссиясынан жанагы имарат толугу менен өткөн болуш керек. Андан кийин ошол жерден жанагы муфтияттын окуу программасы болуш керек. Анан ошол мугалимдер дагы бир медресенин же бир окуу жайды бүткөн болуш керек, туур багыттагы. Ошондой программа болуш керек. Ошондой программа болсо, андан кийин ошол медресенин күбөлүгү болгон болсо, каттагы деген. Ошол күбөлүктүн негизинде андан кийин ал жерге сабак беришке уруксат бар. Анан ошол уруксаттагы жанагы муфтияттын чийи берген окуу программасы болуш керек да. Ошол жерде баягы ашты агымдары нары бери деген нерсе көрсөтүлгөн болуш керек. Анан эми жанагыдай мамлекеттик каттоодон өтпөгөн болсо, бир сиз айткандай бир үйдө ачып алган болсо, эч кандай бир документ кагаз болбогон болсо, анан окутуп аткан болсо, ал жерлер албетте ошол мыйзамсыз болуп эсептелет да. Бизде көппү мындай нерселер же кандай? Жок, бул нерсе жок эле. Азыр элдин түшүнүгү бар. Мисалы үчүн бир үйдө ачып эле кээде окутпай калды азырчы. Азыр бардыгы колдон келишинче түшүнүп, бир жерде алып ошол жерге имарат тургузган болсо, ошол жерге спонсор таап, медресе кылган болсо, сөзсүз түрдө ушуну документтештирип алып келишет да. Келгенден кийин бизде перечень документтер бар. Кандай кылыш керек? Биринчи ошол документти баштан аяк ошол муфтияттан, ошол дин комиссиясынын немесинен өтүш керек. Каттоосунан. Андан кийин окуу программа берилиш керек. Андан кийин окуучулардын саны, мугалимдин немеси, сапаты, илим билими, ошол ягын карап туруп. Анан ал жерге дагы барганда түшкө мугалим бере бербейт. Анын дипломун карап чыгат.
анын тажрыйбасын карап чыгат. Андан кийин ошондой мугалимдер сабак берип атат да. Бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдөгү медреселер бар ушундай. Андан өз башынча ачып алып, жандай шашылып, документини бүт элек ачып алып колго түшкөндөр болуп атат. Бир немеси. Андан экинчи бир неме дагы бар, баягы тил жаатында, мисалы үчүн араб тилин окутат. Ошол жерде дагы көп медреселер бар, Басакалы менен Обу деп атат. Алар ошол немеден жанагы юстициядан каттоодон өтүп алышат дагы, алар тил жаатында беришет да, араб тилинен. Анын көпчүлүгү дин жаатына берип атат деп. Ал жерге оронгондор бара берет да. Аны ошол жерде Куран окуп аткан болсо, же болбосо араб тилин окуп аткан болсо, ал жерде эч кандай казиятка же муфтиятка тиешеси жок да. Анан ушундай багыттагы адамдар чыкты деп жаңағыдай таңғаланғанбыз болбой калат да. Ал укугу бар. Мисалы үчүн англис тили, физика, алгебра деп ачкандай эле өзүнчө бир борбор да. Ал жер. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол кошумчалап айтсаңыз дагы болот. Сизге да тийиштүү. Айтып кетсеңиз, кимиңиздер жооп берсеңиздер дагы боло берет. Негизи ошол медреселер боюнча кайра эле суроом уласам, бүгүн айтып атасыз, ушундай уруксат алыш керек, ушундай кылып ачып анан кийин окута бериш керек. Бирок эң башкысы ал жерде мындай да, мисалы адамдын сырткы келбети жакшынакай болушу мүмкүн, бирок анын ички дүйнөсү кандай деген суроо да. Негизичи, мисалы биз сырттан документ кылабыз, турабы, даярдайбыз, баардык нерсени кылып коомго мындай жакшынакай кылып алып чыгабыз, бирок анын ичиндеки кухняда эмне болуп атканын, ашканасында эмне болуп атканын көзөмөлдөө зарылчылыгы күчпү деген суроо. Ооба. Туура айтасыз, бул маселе туура коомчулукта, анан биздин кызматта да бул басым жасала турган маселе да, бул туура айтасыз. Анткени азыр коомчулукта радикализм багыты азайган жок да. Күчөгөн жерде күчөп атат, токтогон жерде токтоп атат. Бул жактан алып караганда, баягындай ушу медресе, расмий иштеген медреселерге ушул маселелер кирип кетпесин деген нерсени биз алдын алабыз да. Бул багытта Казият Атайын куратору бар. Бизде мисалы үчүн статистика боюнча Жалал Абад облусунун аймагында жалпысынан диний окуу жайлардын саны 30га жетти. Булар расмий түрдө иштешет. Биз графикага ылайык мына ушул борборлорду, медреселерди кыдырып, студенттер менен баарлашабыз атайын. Сүйлөшүп, жетекчилери менен, мугалимдер менен сүйлөшүп, ал жерде баягындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт сөзсүз түрдө. Эми биздин баамдообуз боюнча жалпысынан алганда андай нерсе бүгүнкү күндө каттала элек. Туура эмес кадамдарга барган учурлары ушу медреседе окуп жүрүп, же болбосо башка маселеде. Бүгүнкү күндө бул нерсе көзөмөлдө алынат, анткени жогоруда айтмакчы, концепциянын алкагында бүгүнкү күндө ушу диний окуу жайлардагы жогорку деңгээлдегилерге 10 светтик предмет киргизилет деген программа азыр иштелип чыгып атат. Ал эми орто даражадагы диний окуу жайларга 5 светтик предмет. Эми булар жалпыланган. Адам жана коом, информатика, кыргыз тили, адабияты, ушул сыяктуу мындай жалпыланган эртең коомчулук менен интеграция боло ала турган багытта мамлекет ушул нерсени колго алып атат да. Анткени элде сөз бар, медресени бүткөндөн кийин жаштар обочолонуп калат. Көз караштары таптакыр бөлөк, арапташып кетет деген сыяктуу мындай коркуу сезимдери бар да. Мына ушул нерсени дагы мамлекет алдын алуу максатында коомдогу жаштар менен интеграция болсун деп ушул мектептен 9 жыл окуп келсе дагы ал менен чектелбей ушул 10 же 5 предметти киргизип атабыз да бүгүнкү күндө. Жалпы жонунан алганда эми коркунуч же мындай жаман эмес нерселер жок деп айтсак болот да. Негизи ушул экстремизм жана терроризм менен күрөшүүдө сиздердин комиссияңыздар кандай бир негизи иш болгон жерде кемчилик дагы болот да. Сөзсүз түрдө бир маселе да болот да. Мүмкүн ушул нерсе болгондо биздин ишибиз жеңилирээк болмок дегенчи. Мисалы ушул жаатында сиздердин комиссияңыздарга эмне мындай бут тосот деп айтабызбы, эмне сиздердин колуңуздарды кыскараак кылат, кайсы маселеде сиздер алсызыраак болуп калып атасыздар? Эми бул багытта бизде баягындай жогорудагы баары тирегей тегиз. Эми мындай жалпылап алганда жакшы эле болгону бизде эми азыр облуста 1 миллион 300 миң калк жашаса, биздин штат бирөө эле да. Бирөө эле. Ушул жагынан ачык айтканда биз жетиш бир аз кыйын болот. Адамдык фактор ушундай болуп калат, кадр маселеси. Эми кыскача айтканда ушул кадр маселеси. Анткени бизде азыр анда кантип сиз үлгүрөсүз да бардык жумушкачы? Же өзүңүз эле иш болуп калабы же кандай? Бизде эми көбүнчө биздин мүмкүнчүлүк жетиши мына жакынкы райондорго, Таш көмүргө чейин, күнүмдүк жумушта. Ал эми Токтогул, Чаткал, Алабуга чейин. Жолдо экенсиз да андай. Ооба, ошондой болуп калат, ооба.
эми баягы график ылайык Токтогул, Каракөл, Алабокко чейин чыгабыз, Чаткалга чейин. Эми бизде ошо кадр маселеси ушундай тартыш болгондуктан бизге күнүмдүк иште таш көмүргө чейин колубуз бутубуз жете алат деген нерсе да. Мисалы бүгүн маселе жаралып калса, аяка дароо жетип барганы, транспорт керек, жана башка маселелер керек болот. Бул жердеги жумуш калып калат, ошол сыяктуу учурларда бизде кадр маселеси жетишсиз болуп атат. Көтөрдүңүздөр бул маселени? Эми бул маселе каралып атат бүгүнкү күндө, ооба, жетекчилик тараптан каралып атат, эми чечилип калар. Жалпы жөнүн ушул, ал эми каттоо маселеси бар да. Экинчи маселе бул бизде жогоруда айттыңыз, үйлөрдү ачып алат деген сыяктуу. Мына ушул учурларда бизде 5000 сом, 7,5 сомдо чара көрүү протокол түзүлөт да, эгер мыйзамсыз ишмердик жүргүзсө. Ооба. Үйлөрдө негизи диний уюм ачканы мүмкүн эмес да, кандай гана формадагы уюм болбосун. Мына ушул учурларда чара көрүлөт. Бизде мына жогоруда айтып өттү, Сузакта, шаарда бир топ мыйзамсыз ишмердик жүргүзгөн эмелерге, диний уюмдарга, окуу жайларга ошо 5000, 5,5 7,5 сом чара көрүлөт. Ушул сумма эми азыраак деген нерсени айткым келип атат да. Анткени эртеси күнү да ачып алган учурлар жок эмес да. Ошого биз мындай жүйөлүү бир чара көрүлсө, эми бул нерсе каралып атат, эми келечектин нерсеси да. Анткени мына ушул нерсе баягы мамлекеттен чочулабаса, адам жоопкерчилигин өзүнө албаса эртең кандай болот? Анткени окутуп аткан 50 адам 100 баланы эртең акыйдасын, башка маселесин, дүйнө таанымын өзгөртүп берсе, экстремисттик агымдарга жол ачып бере турган адамдар болуп калса, ушул нерсеге мындай жоопкерчилик чоң, бирок бул жердеги факт алганда 5000 сом азыраак болуп калат да жоопкерчилик. Ушул нерсени жүйөлүү себептерге байланыштырып, мындай чарасын бир аз катаалдатырса деген нерсе да. Ал эми бизде жогоруда айтып өтмөкчү, дин туу эркиндиги бар. Бул башка маселе. Бизде бүгүнкү күндө расмий иштеген 700дөн ашык мечиттер бар. Булар боюнча маселе жок. 30дан ашык медресе бар, христиан багытындагы расмий уюмдар бар. Булар боюнча маселе жок, дин туу эркиндиги бар. Ал боюнча мамлекет камсыздап берет алардын эркиндигинчи, динге болгон ибадат жасоосу. Бирок мен дегеним мына ушул мыйзамсыз иштеген, баягындай подпольеде иштеген уюмдар жок эмес да, кээде болуп калып атат. Мына ушул багытта чараны бир аз чара көрүүдө басым жасаса деген да, ушул экинчи маселе. Рахмат. Урмат мырза айтып кетсеңиз, негизи азыр эле Нурбек мырза айтып кетпеди, ошо 10 предмет жогорку окуу жайларда ушул диний темага байланыштуу. Мектептерде дагы быйылдан баштап ушул сабактар киргизилип атат да. Канчалык деңгээлде мен билгенден терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө сиздер көбүрөөк ушул мектеп окуучуларынын арасында бүтүрүүчү класстарга дейбизби көп ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүңүздөрдү көрүп келебиз, күбө болуп келебиз. Ушул сабактар канчалык деңгээлде сиздерге жүргүзгөн ишиңиздерге жардам бере алат да, өзүнүн бир жакшы жыйынтыгын бере алат деп айтууга болобу? Сабактар киргизилгенине кыска эле убакыт болду, бирок биздин кызматкерлер тарабынан мектептерде ушу диний экстремизм багытында участкалык инспекторлор менен экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенген кызматкерлер тарабынан жогоруда айтып кеткендей 412 жолу лекция беседалар өткөрүлдү. Эми бул сабактарда да ушул биздин салттуу ислам боюнча мектеп окуучуларына түшүндүрмө иштери жүргүзүлсө, биздин иште дагы кичине жеңилдик болот деп үмүттөнөбүз да, себеби ошо туура багытты айтып үйрөтүп кетсе, ошо окуучуларга жакшы эле жыйынтык болот деп ойлойм да мен. Сиздин кошумчаңыз барбы? Кошумча бар. Бул багытта мектептерде туура айттыңыз, маалыматтык түшүндүрүү иштерин акыркы учурда жүргүзгөндө, мисалы үчүн 5 жыл мурункун ала турган болсок, жаштарда көбүнчө дин боюнча суроолор көп болгон да. Түшүнбөстүктөн көп болгон. Акыркы убакытта, акыркы айларда биз окуучулар менен жолукканда бир топ маалыматтар көп болуп, ушу интернеттен көбүнчө маалымат алышат, анан мектептердеги сабактарын алышат. Бизге жаңыча суроолор берип баштады да. Мындайча айтканда окуучулардын деңгээли бир аз өстүгөндөй бир байкалды да бизге. Алардын суроолорунан. Ооба, суроолору сапаттуураак, мурунку суроолордун баягы даарат, намаз, ушул сыяктуу эле бере берчү да суроолордучу. Азыркы учурда көбүнчө мына ушул теологиялык кээде суроолор берилип калат да. Мазхабтар боюнча берилип калат. Коомдо жаштар кантип алып жүрүш керек, ушул диний уюмдарды кантип айырмалай билиш керек, кандай ылгай билиш керек, баягындай тыюу салынган уюмдар боюнча кантип күрөшсөк болот деген суроолор берип баштады да. Бул багытта бизге бир топ жардам болду десек болот. Ушу мектептерде, анан жогорку окуу жайларда эми алар көбүнчө интернеттен алышат экен, ал жерде сабак өтүлбөйт.
Ал эми медреселерде болсо баягы 10 сабак жана 5 сабак бүгүнкү күндө бул программа эме келечектин маселеси да бул азыр кабыл алуу эмесинде турат, процедурасында. Бирок бүгүнкү күндө айрым диний окуу жайлар бул нерсени баштаган да иши эле. Мисалы үчүн кээ бирки окуу жайларда кыргыз тили сабагы киргизилет, Кыргызстандын тарыхы киргизилет, кол эмгек сабактар киргизилет, андан сырткары эмерек жасоо, информатика сабактары киргизилет. Бул багыттан процедура башталды десек болот да. Рахмат. Урмат мырза, сизге бир суроо. Мисалы, бүгүнкү күндө коомчулуктун кулагына сиңип калган террористтик уюм бул Хизбут-Тахрир. Экстремисттик уюм, айрым учурларда биз акыркы күндөрү көбүрөөк угуп калдык, баш тартты чыкты деп. Алар менен аларга түшүндүрүү, ошол абакта жатканда түшүндүрүү иштерин милиция кызматкерлери жүргүзөбү же психологдор жүргүзөбү? Кандай жүргүзөсүздөр да түшүндүрүү иштерин? Же бир жерге камап коюп эле анан убагы келгенде жок мен баш тарттым десе ишенип чыгара бересиздер? Кандай, кантип ошол айтылган сөзүнө ишенип туруп чыгарасыздар да? Бул боюнча биздин кызматкерлер Нурбек мырза менен казыяттын өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бул агым туура эместиги казыяттын өкүлү ошо биздин дин боюнча кандай болуш керек, ошол нерселерди түшүндүрөт. Биз мыйзам жагын түшүндүрөбүз. Ошентип иш алып барып жүрүп, анан өз ыктыяры менен чыгат буларчы. Өз ыктыяры менен бизге кайрылуу жасайт өзү. Мен бул агымдын туура эместигин түшүндүм. Мен бул агымдын мүчөлүгүнөн чыгам депчи. Алар абактан чыгып алгандан кийин кайра эле улантып? Жок, бул абактагылар эле эмес, бош эле жүргөндөр бул. Абактагыларчы? Жок, алар боюнча алар түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бирок мына биздин 23 жаран сыртта жүргөндөр. Азыркы күндөчү. Негизи Арпизин агай айтып кетсеңиз, ушундай экстремисттик уюмдарга мүчө болуп кирип, алардын деген мээси баягындай улангандай эмечи, мээси уланган, психологиясы бузулган, ошону тазалаш үчүн дейли, түшүндүрүү ишин жүргүзүш үчүн бир дин өкүлүндө канча күч керек болот да? Мисалы, тескерисинче айтып калышат, алар кайра ошол агымга үндөп коюшу мүмкүн депчи. Мисалы, өзүңүздүн практикаңыздан айтып берсеңиз болот да? Өзүңүз деле кайтарган учурлар болдубу жарандарды мисалы? Жок, бизге дагы ошол жанагы казыятка тайынуу ошол ички иштер органдарынан баягы интернеттен кармалып, ошо баягыдай туура эмес багыттарды оякка таркатып, ошол боюнча куугуч бизге баргандарга не болду дегенде биз баягыдай мен билбестен ачып алыпмын, билбестен көрүп алыпмын, эгер мындай эмем жок эле дегендерди биз аларга түшүнүп бердик. Анан эми жалпысынан алганда бул нерсе эгер көбүрөөк баягыдай ошол өзүнүн ордунда, мисалы үчүн айтып атам го, мечит медреседен тышкары өзүнүн жумуш ордундарында ар кандай агым өкүлдөрү болуп калып, ошолор жүрүш-турушуну ошол нерседен сабак берип таштаган болсо, алар сиз айткандай толугу нууланып калган, аланча-мынча адамдарды уга бербейт да. Эми бирок бүгүнкү күндө мен бул нерселер көп деле неме болбойт, себеби бизде мына Чубак ажы, Абдышүкүр, Максат ажылар тынбай, булардын маселелери тынбай чыккан үчүн көпчүлүк эл туура багытты бүгүнкү күндө тапты десе болот да. Мындай түшүндүрүү шарт болбой калды. Анан өтө эле чектен чыгып эле ошол жолду карманып кетиштик. Биздин ошо Кыргызстанда болбосо керек деп ойлойм. Бирден эле бар бир башка мамлекетке барып ошол жакта миграцияда жүрүп, толугу менен ошол жакта жанагындай уланып калбаса, бизде андай нерсе жок деп ойлойм да. Себеби кылып аткан жумуш боюнча эле бизде оңой эле билинип калат да. Мисалы үчүн мечитке барган болсоң, окуган намазын көрүп туруп эле деп чакырып, сен эмне кылып атасың, кандай кылып атасың, каяктан сабак аласың десең эле түшүнүп да. Аларды багытын биз буруп коюп атабыз оңой элечи. Же болбосо бир жума маселесинде эле биз ушул маселе боюнча айтабыз. Силердин жолуңар мынабу, мынага түшкөн болсоңор адашасыңар деп. Баягы Сирияга кеткендердин көпчүлүгү деле жанагыдай сабатсыздыктан болду да. Биз ошондо эме айтканбыз. Пайгамбар айтат, силер көбүңөр өзүңөрдү отко таштайсыңар. Караңгыда бирөө от жагат, чымын-чиркейдин баардыгы бар ошого таштайт. Баягы адам канча адам желпирмейсин, алар отко карап таштай берет. Силер сабатсыз болгондон кийин, динден кабарыңар болгондон кийин ошо канатуу сыяктуусуңар. Каякта ошо бир пайданы көрбөстөн туруп, диндин эмне экенин түшүнбөстөн туруп эле өзүңөрдү мына жихад экен, мына шахид экен деп кете бересиңер. Барсаң эле шахид болуп калбайсың, барсаң эле сен жихадка катышып бешке кирбейсиң.
ошол жерге барган болсоң динибизде ошо согуштун деле жихадтын деле максатын айтат. Ол жерде аксакалдар өлбөсүн, үйлөр өрттөнбөсүн, ал жерде жаш карын карасын деген сөздөр бар. Анан ол мамлекет тараптан тапшырма болмоюнча деп. Анан бир жерде бир нерсе чыкса эле ура деп кетип, силер өзүңөрдү тозокко салып атасыңар деп айтабыз да. Бүгүнкү күндө ошол турмес багытта кеткендин көпчүлүгү сабатсыздыктан болуп калат да. Ошолордун сабатсыздыгын биз эгерде мүмкүнчүлүк болуп калган болсо, ошол жамааттар аркылуу, ошо баяндар аркылуу көпчүлүгүн кайтарып коюп атабыз. Аябай жакшы. Азыр жогоруда эле мырзалар айтып кеткен багыт боюнча дагы сиздин оюңузду билгим келип турат. Мектептердеги берилген сабактар боюнча канчалык деңгээлде таасирдүү боло алат жана канчалык деңгээлде сиздердин жаштарды ислам динине чакырууга, салттуу динге чакырууда, ыймандуу болууда, алардын баардык шарттарын мындай аткарууда, адам болууда деп айтайлы, адам болууда сиздер берген таалимге ал кошумча боло алат да. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Бизге буга чейин президентибиз дагы несени колдоп келген, ошо мектептерге иман сабактары кирсин деп. Бүгүнкү күндө бізде ошо кадрлар жетишпей атат. Мектепке кирип, ошо иман сабагынан сабак беришке атайын бир кадрлар жок болуп атат. Ошол жерде мисалы үчүн бир адил ахлактан беришке, ошол иман сабагын беришке бир мугалим жок. Ошол жерден бир эжеген дайындап коет, ал секретардан кандай өтүш керек, жолго кандай кириш керек, кантип саламдашыш керек, ушуну айтып коет да. Иман деген сөз айтылбайт жердечи. Адил ахлак кирди деп атат, бирок ушунун программасы иштелип атат менин билишиме караганда. Жакын күндө ошол кандай бир жол менен эгерде ошонун кайсы бир теологдор же башкалар сабак берип келе турган болсо, ошол мектепке биздин иман исламга өтө жардам болмок да. Балдарыбыз эрте тарбияланып, ата-энеге дагы мамлекетке дагы пайдасы тиймек да. Ошол мектептеги балдарыбыз мисалы үчүн 11-ге чейин барып тургандан кийин ислам таанып атат да, уже кеч болуп атат да. Эгерде эртерээк 5-класстан, 6-класстан иман таанып калса, ата-энесине жардам берет, коомчулукка жардам берет, коомчулук тез оңолот. Коомчулуктун фикри өзгөргөндөн кийин баягыдай митинг, пикеттер болбой калат. Бул мамлекет деген эмне десем, мамлекет бир дарак сыяктуу дейт да. Дарак канчалык баягыдай так жумшак болуп суу ичкен сайын ал көктөй берет да. Биз азыр келечек муун болгон дарактын түбүнү биз жумшатпасак, ага таалим бербесек, алар жанагыдай болуп кийин бутак болуп чыга келет дагы. Ошол мезгилде аларды түшүндүрүш, андай мындай деш кыйын болуп атат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштарыбыз ошол 10-класска барган, 1-класска баргандан кийин дин таанып атат да. Биздин кемчилигибиз ушул жерде болуп атат. Кадр маселесинде. Ушул багытта Нурбек мырза айтсаңыз, кадр маселеси боюнча дагы бирке сиздин оюңузду дагы билели. Мисалы, дин жаатында билим алгандар биздин билишибизче 10 жыл аралыгында бир топ эле өстү деп мындай мактанаарлык эле айтсак болот да. Мисалы, дин жаатында билимге умтулгандар дейбизби, билим алгандар, жогорку окуу жайларда окугандар кадр кайга кетип атат деген маселе да. Ал жерден окуп таалим алган инсандар каяка кетип атат? Жакшы суроо, бул дагы бизге да кызык суроо, айтасыз. Бул жерде сапат жагына басым жасасак болот. Мисалы үчүн диний окуу жайларга биринчи курста 40 адам тапшыра турган болсо, алар 3-4 жылдык окуу программа болсо 4-5 эле бүтүп атат да бүгүнкү күндө. Мындай практикада айрым окуу жайларда ошондой да, толук бүтө албайт да. Окууну таштап коюшабы же кетип калышабы? Ар кандай үй бүлөлүк шартка байланыштуу, ар кандай шарттарга байланыштуу, миграцияга байланыштуу, практикадагы нерселер ошондой болуп атат. 10-го жетпеген эле адам бүтүп калат да, 5-6 бүтүп калат. Ошого сапат жагын алып караганда бизде бүтүрүүчүлөр аябай эле аз болуп калып атат. Бирок туура айтасыз, окуу жайлар жылдан жылга көбөйүп атат саны. Диний окуу жайлардын, демек окуучулардын саны көп. Бирок ошо натыйжага келгенде ушундай кадрлар чындыгында азайып эле бүтүп калып атат. Ага эмне себеп деп ойлойсуз? Себеп ошол жанагыдай эле өзүнүн калоосу. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу, керектер эме болуп ата-энеси менен баягындай керектелери, баягындай жаштарды ата-энеси атайын балдарын медресеге алып келген учурлар болуп калат да. Эми балам ушу медресеге окусун, андан кийин башка окуу жайларга окусун деген ата-энелерди дагы көргөнбүз да. Ошондо баланын каалоосу болбой калган учурлар болуп калат, же болбосо ата-энесинин каалоосу болбой калган учурлар болуп калат. Анан жогоруда айткандай миграция, Россияга кетип калып атат, жаштарды сураштырсак. Анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу окуудан чыгып иштеп аткан учурлар болуп калып атат. Ошондуктан бүткөндөрдүн саны аябай эле аз болуп калып атат да окуу жайларда. Мисалы, ошол сиз жогоруда бир жакшы теманы айтып өттүңүз да. Мен да бул нерсеге мындай негизи суроомо жооп таппай жүргөм да. Канчалык деңгээлде ата-энелер
роль ойнойт да, орду бар. Мына ушул сиз жогоруда айткан багытта мисалы биз балдарыбызды өзүбүздүн калыбыбыз менен окуу жайга киргизебиз да. Бул окуйсуң, болду. Башка жерге барбайсың дегендей эле медресеге барасың, окуйсуң. Бирок балада бир эле медресе эмес, негизи эле жаштарды өзүнүн калыбына койбогон учурда алардан ким чыгат? Кийин окуп чыккандагы бул жерден эми мындай алып калсак болот да, салыштырмалуу түрдө. Мисалы үчүн светтик тармактала турган болсок, үй бүлө баласы мисалы үчүн медик болот кааласа, атасы мисалы аны МВД академияга бергиси келип калат. Анан зордоп ошо МВД академияга берип коет. Ошол сыяктуу медреселерде ошондой практикалар жок эмес да, бар. Өздөрү убагында жетише албай, окуй албай калса, ата-энеси жаңы бала динди үйрөнүп, баласын медресеге бергиси келет, баласы каалабаган учурлар болуп калат да. Ушундай сыяктуу эки жак салыштырганда экөө бирдей эле десек болот да. Бул ошол кечиресиз, сиз айткандай эле маселе да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы? Бала 11-классты бүткөндө кеч болуп калат ага динди мээсине куюш депчи. Ушундай эле да, эгерде мектептен балакат жашынан баштап ошол ислам динин үйрөнүп баштаса, эми өзү каалаган динди дейли, өзү тандаган динди, туура динди үйрөнүп баштаса, мүмкүн багытты дагы туура кабыл алабы деген ой да. Туура айтасыз. Бул жерде эми үй бүлөлүк тарбияга келип такалат да. Мисалы үчүн ар бир ата-эне чындыгында баласынын дүйнө таанымын тактап айтканда динге болгон көз карашын туура кылыш кааласа, анда биз жогоруда айткандай дини уюмдар расмий түрдө иштегендер, мына казият, муфтияттын көзөмөлүндө, демек алардын багыты туура, акыйдасы, мазхабы туура. Ушул жерлерге ата-энеси үй бүлө жаштайынан баштап, эгер алып барам десе, кааласа, маалымат иретинде да, ошо молдолордон, ошол жерде устаздардан бир аз маалымат алса болот да. Аны сиз айтмакчы, кийин окуу жайларга жеткенде, курагы, жаш курагы жеткенде бала уже көз карашы калыптанып калат да, динге болгон туура динди кайсы туура эмес агымдар боюнча кандай учурларда адашып кетпеш керек. Жаш балада уже багындай критическое мышление деп коет го, ошондой болуп калат да көз караш. Эми бул баягындай биркем дүйнө деген сыяктуу үй бүлөлүк тарбияга гана байланыштуу болуп калат да бул маселе. Негизинен жалпылап айтканда, Урмат мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңунан келип калды. Экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүнүн жыйынтыктары канча жылдан бери келаткан, жыйынтыктары бүгүнкү күндө жаман эмес деп айтканга болот экен да. Болот. Бул боюнча мисалы мурдакыдан караганда сиздерге жеңилирээк болуп калдыбы? Иштеш да? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мисалы мен билгенде мурда анчалык деңгээлде деле мындай тыгыз байланышта укук коргоо органдары менен дин кызматкерлери биргеликте тыгыз байланышта иш жүргүзүп атат дегендерде деле алыс болчубуз да. Мисалы 10-15 жыл мурда туурабы? Ар ким өзүнчө иш жүргүзчү да. Бири-биринин сөзү жакпайт деле мындайча айтканда туурабы? Азыр бүгүнкү күндө демек биримдиктин натыйжасы. Туура, биздин азыр ушул областтык администрация менен, казият менен, дин иштери боюнча комиссия менен биргеликте түзүлгөн ишмерчендерибиз бар. Ошо ишмерченин негизинде жерлерде дайым профилактикалык иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Байланыш жакшы азыркы күндө. Биримдикте иш алып барып атабыз. Терең ыраазычылык агай. Ушул эле суроо сизге. Ушул эми негизден ушул мен айтар элем, коомчулукта ушул бара-бара түшүнүп жакшы болуп атат. Эми акыркы сөзүмдө бир нерсени айтып кетейин. Мына Бишкекте бир ошол молдекелерибизден бир жамаат ошол каарлар үйүнө зыярат кылганы барганда бир аксакалды көргөн, мындай келбеттүү. Анан сурашканда, сиз бул жерге эмне келип калдыңыз, балаңыз жокпу дегенде, жок, балам бар деген да. Мен ушул жерге келишиме өзүм себепчи болдум деп айткан экен да. Эмне дегенде, мен балам ошол дини жанагы окуйбун, медресеге коюйбун, ыймандуу болоюн десе, жок балам, сен Россияга баргын, ошол жакта мындай мына окуң деп баягыдай бир канча жолу зарласа болбой, мен аны медрестен чыгарып, ошол дүйнө илимге бердим дейт. Ошол жактан тарбия алганда көзөмөлдөгөн эмес экен дейт. Акыркы убакытта ошол жактан үйлөнүп, ошол жактан жайланып, ата-энеге болгон мээр, эл менен болгон мамиле анда такыр болбой калган дейт. Келди дагы дейт, үйдү сатып, мен чыгарып койду дейт. Андан кийин уже мен ар жок неме кылып туруп, кийин мен калган үйгө келип кой дейт да. Мен ошол үйгө келип калышыма өзүм себепчи болдум дейт да. Ошо балага тарбия бергенде жана биз айткандай ушул имам менен тарбиялап койсок, бул деген Кудайдан корккон болсо,
бул баардан коркуп аткан да. Биз көбүнчө күч менен, акыл менен коркута береткенбиз да. Бирок биз анын жүрөгүнө ыйманды салып, жараткандан коркутуп койсок, биздин коомчулугу, келечегибиз бар да. Ошо балдарыбыз Кудайдан корккон экен, ал ата энесине кызмат кылат, элине кызмат кылат, журтуна кызмат кылат, жакшы болот да. Анан эгерде бир эле инсандан корккон болсо, ал кишинин көзү өткөндөн кийин коркпой калат, өз билгенин кыла берет экен да. Ошон үчүн бизге сөзсүз түрдө ыйман, ислам сөзсүз керек экен да, ошону жандандырсак. Терең ыраазычылык агай Нурбек мырза, кеп кезек сизде. Азыр мен эмени эстеп кеттим, азыр ошол мурунку менен азыркын салыштырганда биз ушу 5-6 жыл мурун ошол экстремизм, терроризм, радикализмди алдын алуу багытта ушу тийиштүү органдар менен аябай катуу иштешкенбиз да. Чындыгында анда бул маселе актуальный болчу да. Күнү түнү ушундай ойдо жүрүп ушул маселе боюнча катуу иштегенбиз. Эми азыркы салыштырмалуу бизде азыр иштин ооругу азайды да, кыйла эле азайды бул багытта. Мурда ошо басым катуу жасалган. Ушул нерсени азыр эстеп кеттим. Эгер мындай статистиканы болжол түрдө айта турган болсок, биздин областта 1 миллион 300 миң калк жашаса, анан ошол эсепте турган экстремисттик же болбосо террорист багыттагы адамдардын саны 1000ге жетпейт да, мисалы болжол. Эми 1 миллион 300 менен 1000ди салыштыра турган болсок, бизде коркунуч жок эсе деп айтсак деле болот. Болгону ошол интернет айдаганда радикализм бир аз маселе бар. Жалпысын айтканда ситуация кырдаал, жакшы эле туруктуу эле десе болот да. Сиздерге терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, күйлүүлүк багытка алып кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Албетте бүгүнкү күндө биз мындан 5 жыл 10 жыл мурда терроризм жана ошондой эле экстремизм менен күрөшүп атабыз деп бирок жыйынтыгын айта албай келсек, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү өзүңүздөр көргөндөй чындыгында бул күрөшүүнүн арты жемиштүү жыйынтыктарга алып келип жаткандыгына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эң башкысы ар бирибиз жүрөгүбүздү туйсак жакшы болот эле. Ислам дини бул эч качан адамзатын жамандыкка үндөгөн дин эмес. Ал ар дайым адамзатын жакшылыкка гана үндөгөн дин. Андыктан ар бириңиздер тандоодон адашпаңыздар, багытыңыздар түз болсун. Жашооңуздарга Аллахым берекелүү жашоо насип этсин. Ар дайым амандыкта гана жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.